убагында бир 10 жыл мурда деген сокулуктан жана пост гаиден өткөндө кафельный завод бар, ошол жактан деген Технополис проектиси ишке ашырылат деп аябай чоң мындай жаңылыктар башталган да. Кийин 2018 жылдан 2023 жылга чейин ишкерлерге тигүүчү ошол бизнесмен алек болгон ишкерлерге 49 жылга берилет дейт да. Бирок 5 жылда вы должны освоить деп. Анан ковид башталып калыптыр. Ошол ковид башталгандан кийин кичине токтоп калдык дейт, бирок 135 миллион сомду өзүбүз ички инвестор катары ошол акчаны жумшаганбыз дейт. Кийин болсо бизде соту жок, эчтекеси жок, жерди тартып алышты. Биздин 135 миллион сомубуз каяка текке кетти дейт. 11 адам эч качан мамлекеттик кызматта иштеген эмеспиз дейт. Биз жанакы ОПГ тякпай аралашкан эмеспиз дейт. Анан бизди ушинтип талаада өкмөт калтырып койгону туура эмес деп, булар аябай арыз муундарын биздин үнүбүздү президентке жеткирип койгулачы дейт. Ушул боюнча акыйкат жок болуп калып туруп тартып алып эле кимге берилгени башка бир ишкерлерге берилип калдыбы же мамлекеттик кызматта иштегенден тегереби дейт. Ошону расмий түрдө тактап айтып, анан бизди ушул акыйкат бир өкмөт көзөмөлдөп берсинчи деп аябай үндөрүн жете тургандай кылып ушу кайрылып бериңиздер деп суранган.